жайлуу жайгашып, бул кечеден рахат алууга даяр болуңуздар. Биз баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер кутмандуу кушубак кечиңиздер менен. Кыргыз эли артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Манас орденинин кавалери, Түрксой эл аралык уюмунун артак ордени, Абай эл аралык сыйлыктын ээси. Булбулдай болуп үн салган, булбулдар андан үлгү алган, Орто Азияга жар салган, ырлары кыргыз жыттанган. Кыргыз маданиятына зор салымын кошуп, эл арасында көрүнүктүү жылдыз, өрүк зарлуу, эр жүрөктүү Баткен элинин кызы. Чыгармачылыктагы апабыз сахна ханышасы Саламат Садыкова тосалас тугандарына келиңиздер. Саламаты жеңін келішін айвай екеуіз 4 болып күттік, мөлі айвай қуаныштабыз барбыз. Мөлі зал айвай дүркіріп, сүйініп, мөлі қол чап, мөлі өзестің личный празднигіміз болып отқандай мөлі қуанатабыз. Ем ұшыл Қырғыз Республикасының ел артисткасы. Қазақстан Республикасының ел артисті деген нәрсе, шындай ұлы адам бізге келі олса, біз қантық қуанбаймыз да, қантық сүйінбейміз бұл күнімізге. Ежесінің ырлары легенда да, просто легенда да, ар-бир легенда. Біз ойлаймыз, что бұл концерттің аяғына чейін бір топырларды ұлып, айбай көңіліміз көтеріліп, жашарып, еженің өзіне жаш бол осқы деп сүйін отырамыз азыр. Атқаным жарық күнінде бүгін біз ушул бізден атақты еліміздің сүймеушілі болған Саламат Садыкованың концертіне келіп отырамыз. Қырғызстанда жүрген Саламат Садыкованың концертінде болғанбыз. Бізге эргүү берип, эс алуу берип, өз убактысын бөлүп келип, бул жака чакырып келген уюштуруучуларга да терең ыраазычылык. Келгиле сыйлашалы тирүүлүктө мейманбыз биз бирибиз бирибизге.
саламат эжебиз келип калгандан улантып биз бүгүн эки майрамды тосуп отурабыз. Эженин ырын ырдап келебиз. Себеби эженин ыры жеткиликтүү, мындай жүрөккө жакын, мазмундуу ырлар. Тем более бүгүн эжекебиз жандуу ыр менен ырдап аткан үчүн бизге өтө концерт жагып атат. Саламат эжекен мурда чоң сахналардан көрүп жүргөнбүз. Москвада бул элдин сурануы боюнча мындай концертке биринчи келиши. Мурда концертинде Москванын Кремльде чоң сахнада концертине катышканбыз. Ошондо мекендештердин мекен болгон сагынуусун, Саламат эженин кийген кийимин көрүп аябай суктануу менен элдер ыйлап кол чаап көргөнбүз. Бүгүнкү концертте абдан колдоо менен элибиздин маанай абдан жакшы, көңүлдүү өтүп атат. Ошол элдин баары сыйлайт эжени. Мен дагы чыгармачыл катары эжени кумир туткан, аябай сыйлаган мен кумир эжекем. Мен сүйгөн ырларымдан, мен сүйгөн ырларымдан айрылбасман. Үзүп калайымда, бир тилек калайымда, арынбай тагдырына, таптым эс талайымда, талайымда. Көз жашым тыйылды, турмуштан өтөбүнген толгунумду. Мен Кыргызстандык Закирова Жумагүл Кыргызстандан уул келиним, кыздарым чакырып Москвага эс алганы келдим эле. Анан Саламат Садыкованын концерти болот деп балам алып келди. Жалаң бизге окшогон апалар, бизге окшогон карапайым эле апалардын кыздары, уулдары алып келип, биз теңдүү Саламат Садыкованын курдаштары сонун ойноп атабыз. Москвадагы кыргыздар дагы аман болсун, жакшылыктар болсун, иш-чараларды уюштуруп, Саламатты алыстан чакырып, ушундай чоң бийик деңгээлде концерт, жандуу үн менен концерт жатабыз. Балам айтты немеден. Телефондон көрүп, апа Саламат Садыкова курдашыңыздын концертине барасызбы дедиле. Майли барам дедим. Көрдүңүз беле дейт. Жок, жакындан көргөн эмесмин. Балдарым чоңойгондо көрсөтөт деп жүрдүм эле дедим. Жандуу көргөн жап-жаш бойдон экен. Баягы мүчөлөрү дагы, келбети дагы ошо биз көргөндөй жап-жаш бойдон экен. Майли узун өмүр берсин. Кажыбас кайрат, күчтүү эне, аябай кайраттуу аял. Алтын апа жакшылыктарда Кыргызстандын желегин желбиретип, дүйнө жүзүндө дүркүрөтүп жүрө берсин. Жакшылыктар. Москва шаарында жүргөнүмө 25 жыл болду. Ушул жакта эмгектенип, үй бүлөм менен ушул жакта окат кылып жүрөбүз. Анан ушу Саламат Садыкова эжебизди бүгүн ошо жердештери Өрүксар коомунун атынан кечеде келгенбиз тең. Бүгүн экинчи бөлүгүбүз келдик. Эжебизди ушул Москвага келип концерт берет дегенде аябай кубандык. Ушул күндү аябай күттүк. Ошо 25-жылдын 25 январында эжебиздин концертиге күбө болуп отурганыбызга чексиз кубанычтабыз. Эжебизге ийгиликтерди каалайбыз, узун өмүр каалайбыз, эч качан картайбай ушу биздин пациентти дүйнө жүзүнө таанытып, ушуна куулжуган булбулдай үнү менен жер жүзүнө таанытып жүрө беришибизди каалайбыз. Жердеш катары Баткенде бир чоң концертинде болгом. Филармонияда көз өтүп кетти Апа Зайна кыз акебиздин бир отчеттук концертинде ошондо да барганбыз. Андан бери көп жылдан бери Россияда жүргөндүктөн аябай эжебиздин концертин сагынып калдык. Интервьюларыны, концерттерини, жаңы чыккан ырларын сөзсүз издеп YouTube'дан көрөбүз. Эжемдин кошун айылынан болуп, бүгүн биринчи жолу жүзмө-жүз маңдайыңыздан көрүшүп турганыма кубанычтамын. Сыр сандыктын сыры кетсе да сыны кетпейт дейт. Эжемдин сыны кетпейт, сыры да кетпейт. Жап-жаш бойдон талантыңызга таазим, биз менен дагы бир жолу өтө сыйынтанабыз. Кыргызстандан ушундай талыкпай, ушундай сонун маанай менен келип сонун концерттин
берип жатат бүгүн. Биринчиден биздин ушул уюштуруучу команда КЖСО долбоорунун атынан барысыңыздарга ыраазычылык каалаймын. Кыргыз элимдин маданияттын дайым колдоп жүрө берели бир-бирибизди. Саламат эжемди мен биринчиден ойлонгонмун аябай. Кандай жоолот экенмин, кандай болот деп. Ошентсе дагы бир сүйлөшүп көрөйүн деп чакырсам, эже менен тил табыш аябай оңой экен. Ушундай бир сөздөн эле экөөбүз тил табышып кеттик. Бул жакта аябай сизди сагынган мекендештериңиз бар, кубанып кетпейсиз десем эч качан жок дебеди. Ушинтип чакырып калдым, анан эжекеме аябай чоң ыраазычылык билдиремин. Мен ойлогондон дагы башкача сонун аруу, ушундай жакшынакай жан экен, бекеринен дүйнө элине ырдап жүргөн экен. Эжекемдин ар бир сөздөрүн кулагыма күмүш сырга кылып толкунданып аябай сүйүнүп отурамын. Чындыгында Россияга биринчи частный визит менен учуп келдим деп айтты эжекем. Мен ойлонуп отуруп, кандай кылсам элге жагымдуураак болот дегенде эле Саламат эжем оюма келди да. Чындыгында адашпапмын. Аябай эл ыраазы болуп, мен мурун деле концерттерди уюштуруучумун, мынчалык алкыштап эле келем. Өзүм дагы ыраазы болуп кеттим, өзүм жакшы көрүп кеттим. Алдыда дагы бир сиздердин көңүлдү эгитип, сергитип бир 2-3 жакшы ырларды ырдаган турам. Айтайын дегеним, жакшы адамдар деген репертуарында жаңы чыгарма бар. Ал түздө-түз сиздерге арналат. Жакшынын айт, нуру ташсын. Арманыңыздар жакшыларым. Саламат эженин ырлары менен чоңоюп келген адаммын. Ушунча бир Саламат эженин бир кыргыздын кымызыттанган ырларын, эски классика ырларын ушул жарык күнүдө угуп келип, ушул Москвага келип концерт коюп, Будага миң марта шүгүр Саламат эже менен бир сахнада выступать эткен мен аябай төбөм көккө жетип отурат. Чоң рахмат. Эженин концертине биринчи жолумун. Эжекенин Ала тоо дегенде бул ушунчалык керемет го. Эже менен бир сахнада ырдаш бул өтө сүр талап кылды менин, сүрдөөдүм чындыгы. Канча ырдасаң деле бары толкундануу болду, жогорку деңгээлде аткарганга аракет кылып, өзүбүздүн колдугубузду көрсөтүп, Ак Тилек жамааты Азаматты елдімнан бата болып турбаймын, жашылуын өлетім ата болып турбаймын. Сыйлашады кен достор, өмір өтіп баратат, түйінікті адамдар бір-біріне аманат. Biz abdan бактылуу адамдар экенбиз. Ушул күндө Москвада болуп калып, бир жактарга кетип калбай, больницаларга түшүп калбай, ушул эжебизди күтүп алган бул просто ар бирисин жүрөгүбүздө майрам болуп атат. Эже куш келиптирсиз. Биз абдан кубанычтабыз сиздин келгениңизге. Баткен эли Оштун ичинде мактанат. Саламат эжебиз бизде чыккан эжеп. Чет өлкөдө жүргөндө Кыргызстан мактанат, Саламат эже биздики деп. Эжебиздин ушунчалык жүрөгү таптаза турбайбы? Элди сүйгөн, жерди сүйгөн, жүрөгүндө кыпындай да бир кара чекит жок эжебиз турбайбы? Ошон үчүн жапжаш болуп ушундай таптазалык жүрөт турбайбы эжем адам?
Чоң рахмат. Москвадагы 2 күндөн бери мен элге разы болуп атам. Бул жактагы элибиздин баягындай көрүтүрлүк менен эле илгери баягы түшүнүгүбүз ойлочубуз да баары оокат издеп кетти деп андай эмес экен. 2 күндөн бери ушунчалык пейли тоок, назары тоок, руханий бир жарыкты, руханий бир шоланы баалап, сабыры салаваты менен отурган элди байкадым 2 күндөн бери. Мен ойлопмун да биринчи келатканда эми баягы мындай кафеде, ресторанда отурган чай концерт дегенге биринчи катышып атам. Анан баары кашык кесе калдырап атса кандай болом деп келгем. Бирок андай болгон жок. 2 күн тең аптан ушундай бир өздөрүн баягы айтат, өзүңдү тап деп коет эмеспи? Өзүн тапкан, жашоодо ордун мындай бир ополтоодой орду бар, көбүнчө салаваттуу көрүүчүлөр келип атты. Маданиятта биз көтөрүп жүргөн жүк бул ата бабадан, рухубуздан берилген биздин элдин касиети дегендей аз бир руханий жарыктын миссиясын туура жасап жатабыз деп ойлоймун. Бул жака көбүнчө жаштар келчү экен. Анан бул жолу кызыгы алдынан көпчүлүк айрым бир иш жасап жүргөн азаматтар корккон экен. Ал кишинин угармандары жок, эл келбейт ага, карылар жок дегенге чейин сөзгө барышыптыр. Бирок мен ал сөздү аэропорттон түшкөндө эле угуп алып, мага моралдык жактан катуу эле тийди чынында. Анда мен эмнеге келдим экен деп, бирок андай болгон жок. 2 күн тең мени самаган, мени күткөн, мени сагынган эл бар экен биякта. Мени билген, сыйлаган, мен да ошондой төгүлгөнгө аракет кылдым. Мен да жүрөгүмдү баягы казакта жакшы сөз бар, аузун ачса жүрөгү көрүнөдү дегендей, ошондой жүрөгүмдү барынча ачып, толкуп, ташып, өзүмдүн репертуарымдагы эң жакшы мазмундуу ырларды аткарганга аракет кылдым. Hangi gözün çatkan